Erdiç, keçеги кырдаал биздин өлкөбүздө, мамлекетибизде болгон кырдаалга салым кошуп, мына Баткендин тургуну катары келип, ушул жерде биргеликте мына элдин тынчтыгын сактап калуу боюнча экөөбүздүн сүйлөшкөн сөздөрүбүз мына аягына чыгарып, азыркы күндө Баткен облусунда акыбал туруктуу. Азыркы күндө мына өзүңүзгө белгилүү биздин азыркы премьер-министрибиз Садыр Жапаровдун биз буйруктарын алып атабыз. Буюрса биз ошол негизинде азыр мыйзамдуу жолунда мына иштерди алып баратабыз. Саламатсыздарбы, касиеттүү калай калкым, ардактуу кыргызстандыктар. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, Кыргызстанда бир чоң төңкөрүлүш болду. Ошол натыйжасы менен элдин колдоосу менен жана башка бир топ саясий партиялардын, ошол эле Баткендин ошо губернатору Алишер Орозбаевичтин колдоосу менен мен Баткенге убактылуу жетекчилик кызматты убактылуу аркаладым. Ошол күндөрү Баткенде өзүңүздөр билесиздер, башка областтарга салыштырмалуу бардык жерде туруктуулук болду. Эч бир райондо акимиятты же мэрияны басып алган учурлар болгон жок. Негизги максатыбыз ушу туруктуулукту сактап калдык. Эми мыйзам талаасына түшө турган учур келди. Бүгүнкү күндө эми Алишер Орозбаевич өткөндө мага тапшырып кеткен, бирок азыр мыйзамдын негизинде Алишер Орозбаевичти биз ордуна кайра калтырып, Баткен элине иштей турган чечимди биз кабыл алдык. Ошол эле учурда иштеп аткан учурумда Баткен шаарынын мэри, Баткендин акими бардыгы менен тыгыз иш алып барып аттым. Мына бүгүн Лелек районуна барып келдим. Негизги максатыбыз ушу элибиздин колдоосу менен жергиликтүү ушул жетекчилер менен тыгыз иштеп, Баткендеги туруктуулукту сактап калдык. Бул биз үчүн эң чоң жетишкендик болду. Мыйзам талаасына түшүп, ишти уланта турган учур келди. Өлкөдө болуп аткан ушу тополоң аркасында мына Баткен областында ушу Алишер Орозбаевичтин жана Бактияр Жалиловичтер келип ушул жерде иш жүргүзүп атты. Бирге тыгыз иш алып бардык. Ошонун негизинде Баткен шаарында тополоң жок, ишканалар штаттык режимде иштеп атат. Шаардык бардык ишканалар, областтык ишканалар иштеп атат. Ушул премьер-министрибиздин келген жарлыктары боюнча иш алып барып атабыз. Ушул шаарда абал тынч. Биз мына Бактияр Жалилович менен 2 күн иштештик. Мына бүгүнкү күндө мыйзамдуу жолго түшүп, Алишер Орозбаевич дагы, мен дагы Баткен районунун акими, Баткен шаарынын мэри биргеликте иштешип, бүгүнкү күндө Алишер Орозбаевич менен дагы кайра мыйзамдуу жол менен ишибизди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө биз Садыр Жапаровичтин жарлыктарын, буйруктарын, талаптарын аткарып, биргеликте ушу элибиздин тынччылыгын, элибиздин коопсуздугуну карап, биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Бүгүндөн баштап дагы ошол биздин премьер-министрдин талаптарын, буйруктарын аткарабыз. Азыркы учурда Баткен районунда абал тынч.